жараткан Алла Таалага чексиз алкыш мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына жана кыяматка чейин анын жолун жолдогон үммөткө салам айтабыз. Алар үчүн дуа кылабыз. Сабагыбызды ошентип сабагыбызга киришебиз. Сабагыбыз соода сатык деп аталып калды. Өз негизи соода сатык албей болуш керек эле, туурабы? Бул бөлүмдүн биринчи темасын карап эле коюп койдук да. Фик китептеринде муамеле дейт. Муамеле деген жалпы көбүрөөк маанини берет да. Туурабы? Соода сатык менен чектелбейт да. Умум да, балки хас болуп калат. Себеби ал жерде аманаттар бар, башка маселелер бар, баары кирет. Адам баласынын жашоосуна аябай керектүү. Ибадаттан да керек нерселер бар да. Эми ибадаттан түшүнүгүбүз бар. Муамеле ушу коомдук мамиледе түшүнүк алганбыз. Бир китеп окудук, бир китеп бүттүк, туурабы? Эми ошо экөөнүн эң негизги айырмачылыгы эмне экен? Кимде кандай ой бар? Ибадат менен коомдук мамиледе. Коомдук мамиле танзимий да, муаллала, баягы себептерге байланган да. Адам өзү акыл менен бу жерде көп нелер келбейт да, жанагындай хадис, аяттар көп аз муамала маселесинде. тарбиялык маанилде, бирөөсү тартиптик маанилде. Дагы кандай ойлор? Кыска жооп берген жакшы көрөсүз, кыска маска. Ханафи мазхабы менен айырмаланабыз да башка мазхабтарданчы. Туурабы? Кыска факихтер бар деле, алар башка мазхабтар деле кыска нуска сүйлөйт. Кыска нускага көңүл бурушу керек. Кыска нуска эсте калат да. Көп сөз бири-бирин унуттура берет. Харун Рашид Османдардын падышасы болсун, туурабы? Куфада бийлик көрсөтүп болгон. Али Юсуп болсо казылардан казысы. Туурабы? Анан ажы барышат. Меккеде булар эми сапарда да, туурабы? 4 рекетте 2 рекет окушабы? Аби Юсупту имам кылып чыгарышат. Мусулман өлкөсүнө барган таанымал да, казыларын чоң болгондон кийин. Анан 2 рекет бүтүп туруп анан биз мусафирбыз, силер намазыңарды толуктап алгыла дейт. Намазда турушат. Аркада меккелик шейхтердин бирөөсү эмне дейт? Аны айтпасаң деле билебиз дейт. Алар да өздөрүн бийик коюшкан, ар жер кандай кой. Арасында болот да адамдарчы. Аби Юсуп эмне деген ошондо? Билсең сүйлөбөй тилең дейт, деген да. Сен намазың бузулду дегендей да. Билсең сүйлөбөй тилең дейт да. Харун Рашид ушунчалык казыны тез жооп, кыска жооп менен ушундай өчүргөндө такыр уккан эмесмин. Мен бардык дүйнөмдү берет элем дегендейчи. Падышалыгын берет элем. Ошондой даанышмандык мага берилсе депчи. Намазда сүйлөп коет да. Намазда сүйлөп коет да. Биз эле билебиз депчи. Ошондой биз да акылыбызга полочкаларга коюп алышыбыз керек да. Илимдичи тартип менен. Сразу файлды ачасыңарбы? Азыр. Ошондой сразу алып маалыматты алып тура бере бересиң. Эми ибадатта пенде менен Алланын байланышы болот. Экөөнүн ортосундагы байланыш. Коомдук байланыш болсо пенде менен пенденин байланышы да. Ошон үчүн пенде менен пенденин байланышты коркунучтураак. Алла сен намаздан тура эмес иш кылып койсоң, окубай калсаң, уктап калсаң, башка кылсаң Алла кечирип коюшу мүмкүн. Бирок бул жерде пенде кечирбейт. Айтат го ошондо, хадисте деле келет. Ал пенде сени мен кечирет элем, бешке киргизем. Ал пендеден барып акысын жеп койгон экенсиң, зомдук кылып койгон экенсиң. Ошондон барып кечирим сурап кел. Туурабы? Кечирим сурап кел дейт. Анан бунун асылы, бир нерсени биз асылга курабыз, негизге курабыз, а? Эмнеге Алла кечирет, пенде кечирбейт? Ошонун негизги эрежеси эмне? Муктаждыкта кемчилик. Алла разы болсун. Сон, туурабы? Алла эч нерсеге муктаж эмес. Ошол үчүн кечирет. Көрдүңөрбү?
А пенде асылы негизи бул муктаж. Ага барсаң, алда айтат, ей, мен өзүм соом жетпейт атат. Бер дейт. мен сени кечире алам дейт да. Жекенелер мал дейт. Ооба, дегүн өлөм. Йома яфирул мару ан ахихи дейт ба. Уммихи ва абихи ва сахибати ва бани. Ал күнү өзүнүн досунан качат, атасынан, апасынан, баласынан, аялынан качат дейт. Баары соо издеп жүргөн мал болот да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул жак биз азыр мусулмандар көбүнчө ибадат жакта эле мусулманбыз да. Мамиле жакта андай эле мусулман эмес. Ал жерде маска кийип башка эле адамбыз. Алдап сатабыз, башка кылабыз, туурабы? Ибадатка келгенде, мечитке келгенде аябайсызлык, жаңы таанышканда сиз, биз деп окумуш сүйлөшөбүз да. Туурабы? Кара, ошолор аябай Алла Таала ушундай мээримдүү зат да. Аябай даанышман экен. Ушул жерде даанышмандык бар. Кара, экөөнүн айырмачылыгындачы. Пендени биринчи энесинин түйүлдүгүндө укугу эле бар. Атасы, апасы карайт болгондо. Төрөлгөндө жакшы ат коюш керек. Тигин тет, ичин тет дегендейчи. Анан 7 жашка чыкканда уже намазды үйрөтүп башташ керек. Мусулман тарбиясы. Дарат болсо, сырткы немесин тазаласа, намаз ички дүйнөсү тазалаш керек. Анан 10дон балагатка жеткиче биз фикты үйрөтүшүбүз керек. Бирөөнүн буюмун алсаң, кайра кайтарып бер. Автобуска түшсөң, ашыкча сдача берип койсо, кайра кайтарып бер. Жалган сүйлөбө, бирөөнү урдаба, мындай кылба, андай кылба депчи. Акыретте муктаж болуп каласың. Бирөө зулумдук кылып койсоң, сен жоопкер болуп каласың. Пенденин акысын айырып каласың. Аллага кечиримдүү экен. Ушулардын баарын үйрөтүп койсок, биз коомго жакшы тарбиялаган бирөөнү киргизебиз да. Себеби дүйнө башка нерсе. Абу Ханифанын шакирти Мухаммад Шейбанига шакирттери келип не дейт? Эй устаз, бизге зух, тасаввуф боюнча бир китеп жазып кетпейсиңби дейт. Жоксо бул китептерди окушту алар. Мухаммад Шейбани эместерди жазып койдум го. Муамалат китеби. Коомдук мамиле, соода сатыкта. Ким соода сатыкта мыкты болсо, ал сөзсүз түрдө беркине мамиледе, намазда, ибадаттара тикен болот. Туурабы? Тескеринчи эмес. Ошон үчүн ошондой эле таксирларды азыр учурашып, немеде мечитте аябай жакшы болуп, ошонун акча алып көрчү. Бир жумада акча берем деп $1000 алып көр. Жума күнү бир кандай бир себептерден бере албай калсаң, туурабы? Жета таңга чейин эскертип өтпөй. Туурабы? Канчалык башкача болуп калганбыз дегендей. Эми сабакка киришели. Иншалла. 4-чүгө келгенбизби? 4-чүнөн баштайбыз бүгүн иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жакта баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-рабиату аннаха тaqуmu ala mabadi' 'ammatin. 4-чү бул мамиле, соода сатык, адамдардын ортосундагы мамилелер бул жалпы эрежелерге курулган. النصوص الشريعة الواردة في أبواب المعاملات أقل بكثير من النصوص الواردة في العبادات. Шариаттагы мамилелердеги, маселелердеги келген нас, өкүм, аяттар, хадистер бул ибадат бабына келген маселелерге, хадис, аяттарга караганда аз болот. فلم تكثر الحديث فيها كما كثرت في العبادات. Ибадатта көп болгондой, бул жерде алар көп эмес. وليس مرجع هذا عدم اهتمام الشارع الحكيم بها. وليس مرجع هذا عدم اهتمام الشارع الحكيم بها. Бирок биз ошол хадис, аяттар аз болгону менен шариат буга көңүл бурбай койду деген түшүнүк чыкпайт. وإنما السبب هو كون العبادات غير معقولة المعنى. Себеби ибадат бабында көп болгондук себеби, аят, хадистин көп болгон себеби анын мааниси берде акылга сыярлык эмес. Акыл баягы мурунку мукаддималарда өткөндөй бир карап эле анын натыйжасын билбейт. Лианнаха тарбиятун. Себеби бул ибадат
бабы тарбиялык мааниси бар. Бихилафил муамалат фаиннаха маъкулатул ма'на. Муамалатта бул маанилер ачык болот. Бул жерге баары акылга куралган болот. Акыл менен биз буну логикага салып түшүнсөк болот. Лианнаха танзимун кама сабаqa. Буга чейин өткөндөй эле бул жерде иретке салуу, мыйзамдаштыруу, тартипке келтирүү. Тартипке келтирүү көрдүңүзбү? Тартипке келтирүү. Бул жерде биз муамала баптарында тексттерге, Кур'ан, хадистерге таянбайбыз. Аны бекем кармап туруп албайбыз. Маанисине карайбыз. Маани жана. Маани жагы. Бизге тартип керек. Ошон үчүн мазхабтардын деле жакшы сөздөрү чыкса, күчтүү сөздөрүн кабыл ала беребиз. Кабыл ала беребиз. Өздүкүн алыш керек деген нерсе болбойт да. Фатва берилген сөзүнө деле кармалбайбыз. Фатва берилген сөз азыркы болуп жаткан окуяга, ошо маселеге каршы келип атса, буну алабыз дегендей. Абалга жараша. وإنما كانت طريقة الشريعة فيها هو تأسيس قواعد عامة تسير عليها المعاملات وتنضبط بها. Şeriattın жолу негизги эрежелерди куруу болуп эсептелет. Ошол мамиле бабында ошол нерсени иретке салуу. فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر ومرونة العمل أوسع وقدرة الاجتهاد فيها أعظم. Ошол жагынан карап, аны жүзөгө ашыруу жагы көп болот. Амал кылыш жагында бизге кенен жолду ачып берет. Иштихад кылып, аны изилдөө жагында дагы бизге чоң жагы мына ушул муамалат маселеси. Муруна эме болду? Муруна бул багы Гибкость, икемдүүлүк. Икемдүүлүк ойноп турат дегендей. فمن لم يكن يسير على أصول محكمة في الفقه لن يستطيع المنافسة في أبواب المعاملات. Эми ким бекем фикh усулдарын жүрбөсө, анда ал ошол муамалат маселесинде дагы ийгиликке жетпейт да, кандай? Конкуренция, атаандаштык жарата албайт. Атаандаштык жарата албайт. Бул усулду жакшы окуп алса, башка алса. لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبني عليها كلامه في العبادات لم تعد متوفرة إلا قليلا. Себеби хадистин сырткы маанилери, ошол ибадат бабында куралган сөздөр бул аз эле колдонулат. Ошол жерин жакшы түшүнбөдүм. لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبني عليها كلامه في العبادات. عبادаттары кылган нерселер да. Бул муамалатта болсо жок. Ибадатка аябай көп неме тексттер кирет. Намазга көңүл буруп. Ибадаттарда аз эле. Аябай аз. Колуң менен санасаң жетпейт. Эң негизгилерин айтып кеткен. Сүткорлук харам. Бул зат бул. Сүткорлук жок бар. Карыз алсаңар мындай кылгыла деп. Эң негизи. Майда чүйдөлөрүндө пайгамбар саллаллаху алейхи көңүл бурган эмес. Шариат көңүл бурган деген эмес бул жердечи. Сахабалар өзүнө калтырып койгон, үммөткө калтырган. Ал дүйнө иштерин өзүңөр кыла бергиле депчи. Эң негизгилери эсептеле турган, аякта аябай күнөө болуп санала турган нерселерди чечмелеген, айткан. Калгандарын майда чүйдөлөргө кызыл зоналарды белгилеп койгон. Кызыл зоналарды белгилеп койгон. Ошо жетиштүү да. Калгандар өзүңөр маани берип туруп эле кое бергиле деген да. Акылыңарга салып туруп. Чектен ашпагыла. Чектен ашпагыла. Себеби мудараба жөнүндө бир да хадис келбейт. Исламга чейин деле кылып келишкен. Чейин келесилер болот, асана кыла бергиле. Мадинага келип курмаларды кыйыштырбай эле койсоңор болот, ушуну кылбай эле койсоңор болот дейт го. Кийин аны кылбай койсо түшүм албай калат. Кийин анын этегинде келип айтат го, мен эми жөн эле башармын мындай жерге келгенде. Дүйнө ишине келгенде мен башармын. Бирок дин ишинде бир нерсени силерге айтсам, анда аны алгыла депчи. Болот. Ошол жерден аны билинет го. Машалла.
فعدم الانتباه لهذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بها. Ушул чоң бир өзгөчөлүккө көңүл бурбаса, соода саттык, мамиле маселесинде буга чоң өзгөчөлүккө көңүл бурбаса, ал менен алектенген киши ийгиликке жетпей калат деп атат да. Ярбек мына жерде бул жерде эки неменин басымен келет да. Рабака, рабика. Рабака ярбук болот. Ярбук. Дама менен. Сызып алсаң болот. Бересі болса рабика, ярбак. Ярбак. Рабакасы болса кызыгуусу кетип калат. Кызыгуусу кетет. Баягы жакшы кетпей атат, окууга түшүнбөй атат. Кызыгуу кетип калат. Рабика, ярбак менен келсе, уже чаташып калды. Маалыматтар чаташты. Биз акылыбызга ошо полка алып коебуз го. Анан бир маселе окуп калдык. Биздин акылыбыздагы маалыматка карама каршы келет, же туура келет. Туура келсе, демек маалыматыбыз туура, бул окуп аткан маселе да туура болот. Туура? Эки жол бар. Эми туура келбесечи? Туура келбесе да эки жол бар. Ким айтат? Эми биз бир маселеди окудук. Бизде өз ушул мурун китептерде окуганбыз, бир эрежелер бар да башыбызда маалыматтарчы. Ошол маалыматка бул маселе такыр каршы келип калды. Анда эки нерсе же сендеги маалымат туура эмес. Же биякта берилип аткан жак туура эмес болот. Маселе туура эмес болот. Сонун жооп болду. Эки жак. Же сендеги туура эмес болот, же мундагы туура эмес. Кимдин жесткий диски башындагы аябай мыкты болсо, полкасы жакшы болсо, текст да туура эмес болуп калышы мүмкүн. Матн да туура эмес болуп калышы мүмкүн. Имам Хумамдан баштапкы бир катачылык кеткен. Чоң алым да. Чоң алым жазып койгон, лаасы калып калса деле сөзү зөрөбү. Анан ошо китебине таянып булак катары каланар жазып кете берген. Ибн Абидинге келгенде чөттө башкача болот. Баягы өзү диск, жесткий дискке туура келбей болчу. Анан изилдейт. Тык изилдеп барып туруп, анан ошого такаптыр наржагын караса наржагы туура, бул туура эмес жазып кеткен. Ал алымдын авторитети менен баары көчүрө беришкен да. Ошон үчүн мына жерде кээде айтып каласыңар го. Ушул алым акылыма сыйбай атат депчи. Менин эрежеме туура келбей атат депчи. Себеби ушу. Түсүнүңөрбү? Кеттик иншалла. والتفات الحنفية إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق. Эми өзгөчө биздин Ханафи мазхабтын ушул муамала маселесинде көп көңүл бурганы биздин мазхабтын ошол Ханафи мазхабын жеңил жана иш жүзүндө аткарышка ийкемдүү жеңил кылганга түрткү берген дейт. Муамала соода саттык мамилеси да. Арабча көп колдонгон аракет кылбайлы. Кыргызча. Дагы кыргызча жаңы окуткан балдарга да пайдалуу болот. Соода саттык мамиле. Гражданский кодекс, жарандык кодекс, мамилелерби. Алака. Анан биз сөзгө көп көңүл бурбагыла. Акыйдада калам нафси дегенибиз барбы? Туурабы? Нафси. Кыргыз тили бар, орус тили бар, өзбек тили бар, тилдер көп да. Адамда тил эки тили болот. Бир ички дүйнөсүндөгү тил, бир мына сүйлөп аткан тил. Сүйлөп аткан тил тыбыштарга, тамгаларга бөлүнөт. Ички тил болсо жок. Тыбыштарга да бөлүнбөйт, тамгаларга да орус, кыргыз болуп бөлүнбөйт алчы. Бардык адамзатында бир. Бирок аны берки тил менен чыгарат. Мен кыргызча чыгарам, тамгалар менен орусча чыгарат. Ана ошол жер элдик баарыбызды бирдей деп атпасызбы? Арабтар тили бизде ойлонот, орустар тили бизде ойлонот, сүйлөгөн эле башка тил болсо. Ушуну окуганда мына чыгараткан тилди кыргызчага салышыбыз керек да. Ошо маалыматты алабыз дагы, ойлонуп туруп, негизи башка сөздөргө көп көңүл бурбаш керек. Баяндоочу. Араб тилинде муптада хабар, Араб тилинде сүйлөм экиге бөлүнүп ошо айырмаланып калат да. Фейл менен файл болуп калса,
этичтик сүйлөм болсо, ал жерде башка. Эми кыргыз орус тилдерде орус тилинде подлежащий сказуем дейт. Кыргыз тилинде болсо баягы. Ошо анкетаны басым жасап туруп, которуп чыгарып коюш керек. Жана адамдарга ошол нерседе кыйынчылык эмес, жеңилдикти берген Ханафи мазхаб. لأنهم يحتكمون فيها للمبادئ العامة التي تضافرت عليها النصوص الشرعية. Себеби Ханафи мазхабы ошол маселелерди чечүүдө, адамдардын арасындагы мамилелерди чечүүдө жалпы эрежелерге таянган, ал дагы жалпы эрежелер шариаттын булактарынан алынган. Азамат. ومن هذه القواعد من ошол жалпы эрежелерден الرضا وعدم الربا وعدم القمار وإزالة الجهالة وغيرها مما سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات الآتية. Ошолордун бири мына разылык, адамдар бири-бирине соода саттыктан мамиледе разы болуш керек. وعدم الربا, риба болбош керек. Сүткорлук, وعدم القمار, жана кумар болбош керек. وإزالة الجهالة, жана белгисиздик болбош керек. Ошол нерсени жок кылуу. Жана дагы башка эрежелер ал жакында иншалла башка баптарда айтылат дейт. Алла разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-Хомисату, шариаттын соода саттык мамилелери, жана жарандык кодекстердин өзгөчөлүгү, 5-чи өзгөчөлүк. Аннаха тaqуmu ala asasi taradi baynan nas. Бул 5-чи өзгөчөлүк, бул мамилелер адамдардын ортосундагы разылыкка куралган. Эң негизги эреженин бири, орто мамиле болгондо эки тарап тең разы болуш керек. Юматилу тарadi абразу qaidatan buniyat alayha muamalat. Соода саттык, граждандык кодекстер куралган эң негизги эреже, эң ачык негизги эреже ушул. Эки тараптын разы болушу. ولم يكن في نصوص الشريعة إلا هذا الأساس في التعامل لكان كافيا للدلالة على عظم هذا التشريع. Негеде шариатта على عظم هذا التشريع. Негеде шариатта соода саттык мамилелер тууралуу эч бир аят, хадис келбей, бир гана ушул келгенде, эки тараптын разы болуш керек деген эреже келгенде, ушул жетиштүү болмок. Жетиштүү болмок да ошол. Эң чоң асыл болуп эсептелет да. فهي تجري في كافة التصرفات التجارية مجرى الروح في الجسد. Эми ушул разылык шариаттын соода саттык мамилелеринин бардыгында денеде жан кандай болсо, бул деле ошондой дейт да. Мисалы, фала хаят ли жасат мил рух. Денеде эгерде жаны руху болбосо, ал тирүү эмес деп эсептелет. Шариат мамилесинде разылык болбосо деле ошол сыяктуу дейт да, тирүү болбойт. Ушу эрежени жакшы сактап калышкан көрүңөрбү? Разылык. Разылык мисалы. Жакшы разылык, жан менен эмени, рух менен денени. Бардыкта разылык карайбыз. Бир сен телефон сатып алдыңбы? Барып айып чыгып калса, бир жери жакшы иштебей калса, сен наразысың уже. Барганда берки сатуучу алыш керек. Мен эле үйдө ушул китебим бар, аласыңбы деп сага чалсам, тafsirden китебим бар да, 12 миң сом деп. Болду устаз, мен алам, башка эч кимге бербейм деп. Сен көрө элексиң. Туурабы? Сүйлөшүп макулдашып алдык. Соода болду, болду. Мен алам дедим, 10 миң сом дедик. Бирок китепти алгандан кийин, же шрифттери кичинекей болуп, же барактар ак болуп, сага сары болуп, жакпаган бир устаз деп туруп өзүнчө сүйлөшүп койдум мен. Алышым керек деген сенде укук жок. Ал сенин укугуң эмес. Бул Алла Таала атай разы болсун деп Алланын укугу. Биринчи коебуз. Жок, албайм десең эле эчтеке болбойт. Албаган укугуң бар деген. Шариат сага укук берип атат, шариаттын укугун сен четке какпайсың. Түшүнөбү? Кандай адилеттүүлүк. Вала я'табара ли муамалатин бидуни риза. Эми шариатта соода саттык мамиледе эгерде разылык болбосо, ал көңүлгө алынбайт. Ал ишке ашпайт дейт. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Аллах Таала Куранда айтат, о иман келтиргендер, бири-бириңердин малыңарды арам жол менен жебейгиле. Айткан, бирок эгерде араңарда разылык менен бири-бириңерге разы болуп тижарат кылсаңар, соода саттык кылсаңар, анда бири-бириңердин малыңарды жесеңер болот деп айтат. Аятта разылык деп Аллах Таала айтат. Мал деген котосок кызды ката бизге. Ой, мүлк да, буюм терем. Бири-бириңердин мүлкүңөрдү арам жол менен жебегиле. Товар максат болот да, орусчасыча.
Ошондо мааниси бири бириңердин мүлкүңөрдү арам жол менен жебегиле. Бирок эгерде ыраазылыктын үстүнөн сода сатык болуп, сода сатык болсо, анда бири бириңердин мүлкүңөрдү жесеңер болот дейт. إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض. Бул аят сода сатыктан башка мамилелерди деле мындай адал экендиги тууралуу айтышат да, эгерде ыраазылык менен болсо, боло турган болсо. Ва тижарат, эми аятта тижарат деп айтты да. Тижарат деген сөздүн түз мааниси сода сатык. Бирок тижарат деген исмун вақиун аля уқудил муавадат ал-мақсуд биха талабул арбах. Бул тижарат деген бул сода сатык, ушундай бир ысым, ататооч. Бул жана пайданы көздөгөн мүлктүн алмашуу келишимдерин айтылган дейт. Бир нерселер алмашып, пайда көрүү жөнүндө сүйлөп болгон. Ататооч бул дамир. Бул исм. Атооч. Дамир болсо ататооч. Ататооч. Исм болсо атооч. Ата атат да. Ата эле кот болду. Кала жалла жалалуху, Аллах таала бир аят айткан: "Хал адуллукум аля тижаратин тунжикум мин азабин алим." Силерге оорутуучу азаптан куткара турган содага көрсөтөйүнбү деп Аллах таала айтып жатат. Бул жерде содада айтылып жатат. Фасаммал имана тижаратан аля вajhil majaz, ташбихан бит тижаратил мақсуд бихал арбах. Аллах таала бул жерде иманды сода деп атап жатат. Бирок бул өтмө мааниде болушат да. Метонимия, мындай метафора жол менен айтып жатат. Неге дегенде иман жана пайданы көздөгөн сода сатыкка окшош дейт да. Бул дүнүйдө сода сатык кылсак пайда киреше көрөбүз, а эгерде иман келтирсек, акыретте азаптан куткарып бейишке кирүүгө ушундай пайда болот да бизге. Балага стилистикада бул. Мажаз деп атат. Мажаз деп атат. Өтмө маани болот. Риторика. Кайсы бөлүмгө кирет ошо? Ташбихтен. Баллих, ташбих. Сарих. Ушуларга көңүл бурушубуз керек. Кийин тафсир окуганда ая керек болот да. Балагасы, сарфы, нахвасы, грамматикасы, морфологиясы. Бул жерде истиара болот. Истиара. Себеби бул жерде мин азабин алим деп атко. Азаптан, жан оорутуучу азаптан сактай турган сода сатыкка силерге жол көрсөтөйүнбү деп да. Эми жан оорутуучу азап дегенде ал менен ортосу сода кандай болушу мүмкүн? Сода деген сөзү бул жерде жакшы амалдар болот. Жакшы амалдарды колдонбой сода сатыкты деп. Максат жакшы амалдар ал жерде. Тижарат деген, тижара дегенчи. Сода сатык деген. Кеттик. وهكذا هذا المعنى الوارد في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما البيع عن تراض. Эми бул ушул биз 5-чи эрежени, 5-чи өзгөчөлүктү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекемдеткен. Пайгамбар айткан, чындыгында сода бул ыраазылык менен болот. Ыраазылык менен болот. فخلو العقد عنها ابتداء عند التعاقد أو بقاء بعد التعاقد يسبب خللا ظاهرا فيه. Эгерде кандай бир сода сатык келишим түзүлгөндөн кийин башынан эле ыраазылык болбосо эки тараптан, же аягында же ортосунда ыраазылык болбосо, анда бул сода ошо келишимге бир кандай кемчиликтерди чыгарат, кемчиликтерди пайда кылат. Ямна мин сиххатил акди. Жана бул кемчиликтер ошо келишимдин дурус, жарамдуу болуусунан тыйып коет. Моюжибул фасха ли фасадихи. Анан сода ошо келишимдин бузулушуна алып барат. Азам. Варридо хуа акфару фикратин мураатин фил уқуд. Ыраазылык келишимдерде эң көп сактала турган бир идея болуп эсептелет. Фаалайха мидару таамулат. Ошол ыраазылыктын үстүнө келишимдердин бардыгы куралган. Келишимдердин бул өзөгү болуп эсептелет. Стержен болуп калат. Азамат. Сонун отурган жерде. Фахиял қағидатул удма. Бул эң улуу эрежелердин бирине кирет. Эң чоң десем, Эң чоң. колдонбойт. Эң чоң эрежелерден болуп эсептелет. Вал муртакизул асаси фиха. Бул асыл болуп эсептелет. Ушул нерсе куралган. Көңүл көбүрөөк бурулат. Эң негизги көңүл бурула турган эреже болуп эсептелет. Фатадхулу фи амати мутааллиқатил муамалати мин шурутин ва хайратин ва уюбин ва жахалатин. Жана келишимдерге
келишимдерге тиешелүү шарттар, тандоолор, жана товарда айып майып пайда болуп калышы, белгисиздиктин баардыгына алакасы бар дейт да бул эреженин. Мисалы, кафубут ихярил айби. Мисалы, бир товарды алганда ичинде бир кандай айып, кемчилик табылып калса, ушул жерде да ыраазылык чоң роль ойноп коет да. Мисалы, фаин табайяна фил маби айбан янкусу кыймату анда туджар ва лам яраху муштари андал бай'и. Яхтуту лахул хакку би радил маби. Негеде бир киши бир товарды сатып алып, товарды алгандан кийин ошол товарда кандай бир кемчилик табып калса, ал кемчилик ошол товардын баасын түшүрүүчү кемчилик. Бирок сатып алган киши аны алга жанагы келишим учурунда көргөн эмес эди. Кийин көрүп калды. Көрүп калгандан кийин ошол сатып алуучуда кайра товарды кайтарып берүү укугу бар. Анткени аны ыраазы эмес да. Иди саламату ламма канат маргубатан лил муштари ва лам тахсул фақад ихталла ридоху. Анткени товардын сак саламатты болушу бул сатып алуучунун каалаган нерсеси болчу. Максаты ошол. Эңсеген максаты болчу. Ва лам тахсул бирок ишке ашпай калды. Фақад ихталла ридоху. Анын ыраазылыгына кемчилик кирип калды. Ал ыраазы болбой калды. Ошондон ага кайра кайтарып берүү укугу ыйгарылат. Ва ихтилалуху юджибу лхияра фихи. Ыраазылыгы ишке ашпай калгандан кийин ага биз тандоо укугун беребиз. Ифбатан лил хукми ала кадри далил. Өз өлчөмүндө ошо бир өкүмдү бекемдеп дейт да. Ошол өкүмдү бекемдеп, пайгамбар саллаллаху алейхи ушул өкүмдү айткан. Манештара шатан мухаффалатан фараддаха. Фали ярид маха со'ан мин тамрин. Кимде-ким бир кой сатып алса, аны койдун желини бир 2-3 күн салган эмес да ал кой. Ошто желини мындай сүткө толуп көрүнсүн деп да. Аны алгандан кийин ушул кемчилик көрүп калса, ал кайтарып берсин дейт. Ошол койду кайтарып, аны жанагы сап алган сүтүнө жараша бир канча курманы кайтарып берсин дейт да кошо. Сүттүн каршысына курма берсин. Сүттүн акысын, сап алган сүттүн акысын кошо берсин дегенде да. Ва гойрихима жана башка дейт. Ва со'у мина тамрика аннаху қимату лабан аллади халабаху муштари. Эмнеге пайгамбар жана коймой кошо курманы берсин десе, ал койду алгандан кийин саганда, саап сүтүн ишеткен болчу. Ошол сүттүн эквиваленти болуп эсептелет да. Ордуна берилген нерсе. Алламаху Расул саллаллаху алейхи ва саллям тарикал мушахадати. Пайгамбар ушуну көрүп көз менен мындай ченеп айткан болчу да. Бул жерде лена рида шартту сихатул бай деди го. Тура, ыраазылык соода келишиминин не шарт. Ошону сызып алуу, ошо эрежеге алынып. Эми биз соода саттыктын өзгөчөлүктөрүнүн 6-чы өзгөчөлүгүнө келдик. As-sadisatu annaha taqumu ala asasi raf'i an-nizai. Соода саттык маселелери талаш тартыштарды жоюуга негизделет. Wa hadhihi qa'idatun kabiratun fil muamalati. Мына бул соода саттыктагы эң чоң эреже. Азамат. يعبر عنها كثيرا بعبارة كوتشوردا мындай сөз менен да айтылат. كل جهالة تفضي إلى النزاع تفسد البيع. Эми талаш тартышка алып барган белгисиздиктин баардыгында соода бузулат. Ушу эреже. Бул бап ушу эреже, ошону сызып алуулар. فميزوا بين الجهالة المعفوة وغير المعفوة بتحقق النزاع فيها. Эми ошол бизге айырмалап беришти. Белгисиздиктин кайсынысы кечиримдүү, кайсынысы кечиримдүү эмес. Эмне үчүн десе, ошол талаш тартышты аныкташ үчүн, такташ үчүн. فعامة الفروع في الفساد يعللون فسادها بالجهالة أو بالنزاع. Эми ошо соода маселелериндеги жалпы маселелер ошо сооданын бузулушунда ошол белгисиздикти жанагы талаш тартышты ошо сооданын бузулушундагы себеп катары көрсөт дейт. والجهالة متفاوتة جدا من زمان إلى زمان. Эми белгисиздик бул бир замандан экинчи заманга аябай эле өзгөрүп турат дейт. ومكان إلى مكان. Бир мекенден бир орундан бир мекенге. لكن مردها إلى النزاع. Бирок ошол жыйынтыгы, ошол кайра бара турган, такалган эмеси бул талаш тартышка алып барат дейт да. فيكفينا مثلا في بلدة نذكر في المبيع بعض الأوصاف. Мисалы бизге жетиштүү болот. Мисалы бир мисал келтирсек, бир шаарда
сол сатылган буюмдун кээ бирки сыпаттарын айтып коюу ошол ватакуну кафиятан би адами хусули таназуи. Ошол жетиштүү болот дейт. Ошол талаш тартыштын болбошуна. وفي بلدة أخرى لا يكفينا ذكر مثل هذه الأوصاف. Эми башка бир шаарда ошол эле кээ бир сыпаттарды айтып коюу жетиштүү болбойт дейт. فيحصل تنازع إن لم يبين أكثر. Эгер ошол сыпаттарды дагы да көбүрөөк сыпаттап бербеген болсо, анда ал талаш тартышка алып барат дейт. فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد. Эми баягы талаш тартышка алып барбаган ошол шаарларда кээ бир сыпаттар атап койгондо талаш тартыш болбосо, ал дурус ошол соода. Ал эми башка шаарларда ал кээ бир сыпаттар атап коюу жетиштүү болуп эсептелбесе, анда ал соода фасид, туура эмес деп эсептелет. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям белгисиз нерсени сатуудан тыйган. Гарар белгисиздик. Белгисиздик. Белгисиздик алдоо десек болот да. Же колунда жок нерсе. Колунан жок нерсе. Ооба. قال الإمام السرخسي ينظر المقصود كتابында تقريبا الغرر ما يكون مستور العاقبة. Эми ошо белгисиздик деген бул ошол акыбети жашырылган, акыбети белгисиз болгон нерсе. فلا بد أن يكون ما في العقد واضحا بينا ومحددا لكل واحد من المتعاقدين. Эми ошол келишимдеги нерсе бул ачык, баяндалган, анан так болуш керек дейт. Так болушу зарыл болот ошол келишим түзүп аткандын ар биринде. Келишим түзүп аткан эки тарап ачык, айкын баардыгын сыпаттап айтып бериш керек. Билиш керек бар. Билиш керек. Бир нерселерди жашырып койбош керек. Машина сатып алсаң, машинанын баардыгын айтып беришиң керек. Атторуна май куям десең, ачык айтыш керек эле. Бул депчи. Жашырбаш керек деген. Жашырбаш керек. Ооба. فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقلا. Канча деген маселелер бар, биз ошол маселелерди анын белгисиздигин акыл менен эле өкүм чыгарып коебуз. Лакин لا يتنازعون فيها في الواقع. Бирок алар чындыгында ал маселеде талаш тартышпайт. Ошол белгисиздик менен. فلا نحكم بالفساد بسبب هذه الجهالة. Ошол белгисиздигин себеби менен аны ошо бузул деп өкүм бербейбиз дейт. Алейса марадду жахала иля назария болсун. Акыл кеттиби? Алейса марадду жахалати иля назарияти вал акли. Эми ошо белгисиздиктин бара турган нерсеси бул теорияга же акылга барбайт болот да, белгисиздик. Ва иннама иля al-ваки'i ва at-татбиqi. Ал ошо белгисиздик болсо, чындыгында ошол учурга же болсо практикага байланыштуу дейт. Эми факам мин al-масаил нахкуму би жахалатиhi aqlan. Канча деген маселе бар, ошол маселелерди биз ошол анын белгисиздик деп акыл менен өкүм чыгарабыз. Лакин ла ятаназауна фиха фил вaqi. Чындыгында ал маселеде эч талаш тартышпайт. Алдылыкта аны эч ким талаш тартышпайт. فلا نحكم بالفساد بسبب هذه الجهالة. Мына бул белгисиздик себептен биз сооданы бузул деп айтпайбыз дейт. كجواز بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره. Мисалы, буудайды сырткы эме кабыгы менен сатуу сыяктуу. Же болсо буурчакты сырткы кабыгы менен сатуу сыяктуу дейт. Базарда эле азыр анар алсаң, анардын ичине кандай билбейсиз да? Апельсин ичин билинбейт, бирок ала беребиз. Да. Белгисиздик азыр бирокчу. Ал алынбаш керек эле өзү. Башка. Бирок адамдар талаш тартышпайт. Белгисиздик бар. Практикада адамдар талаш тартышпайт да. لكونه معتادا. Себеби ошо адатта ошондой соода кылынат. ولا يفضي للنزاع. Адатта ошондой болгондон кийин ал талаш тартышка да алып барбайт дейт. Так, السابعة жетинчиси ошонун أنها تقوم على أساس أخذ المال بالحق دون الباطل. Негизи соода саттыктын максаты ошол бир мал мүлккө ээ болууда, ошол нерсени адилеттүүлүк жол менен алыш жана адилетсиздик жол менен ал нерсеге ээ болбоштук болуп эсептелинет дейт. فطرق الحصول على المال متعددة. Эми бир мүлккө ээ болуунун жолдору бир канча жол бар дейт. Ооба. Минха ма хуа машруун. Эми ошодон шарият жолуна ылайык келген нерселер бар.
ومنها ما هو غير مشروع анан шарият жолуна ылайык келбегендер бар дейт. Ама кана гайра машруин минха, ошол нерседен шарият жолуна ылайык келбегендердин арасынан дейт. Ма хуа махаллу тавафукун байнал мужтамаат, жалпы элдин арасында ошол нерсе адал эмес деп эсептелингендер бар дейт. Ал нерсе кассарикати вал хиянати вал гасби. Урулук, кыянатчылык жана бирөөнүн мал мүлкүн акысыз ээ болуу нерселер сыяктуу дейт. Эми ومنها ما تمنعه قوانين لدول وتبيحه أخرى على حسب ثقافات ومنافع ومضار تحددها تلك الأنظمة. Эми ошол нерселердин ичинен кээ бир өлкөлөрдө ошол шариатка туура келбеген нерсени тыйгандары бар. Анан кээ бир өлкөлөрдө ошол шариатка туура келбеген нерсени уруксат бергендери да бар дейт. Ал ошол өлкөлөр өздөрүнүн маданиятына, үрп-адаттарына ылайык ошол нерселерге өздөрүнүн мыйзамдары менен чектөө киргизет дейт. Азамат, сонун болду. وفي نظامنا الإسلامي эми биздин өзүбүздүн ислам мыйзамыбызда дейт. أدخلنا فيه كل ما كان مضرا بالأفراد والمجتمع مما لا نفع فيه. Бир жеке адамга же болбосо коомчулукка зыян келтирген нерсени биз аны пайдасыз деп өкүм беребиз дейт ислам шариатында. ونجعله من المحظورات. ошол нерсени биз сактанабыз дейт. كالربا والقمار والغنى وثمن الخمر وغيرها. Сүткорлук, кумар, кандай кылат мо гына дейт. Концерт кандай була? Концерт коюшат, башкасы кылат. Концерт Канча деген акча жыйнап кетти. Бир адам эле бай атат бул жердечи. Ошондо концерттен түшкөн акча шариатта тыйылган акчалардын катарына кирет да. Ошондой болот. وثمن الخمر жанагы арактын акчаларын иштетүү сыяктуу, сыяктуу нерселерди биз тыйылган нерсе деп эсептейбиз. وأكد شرح هذه الميزة بقوله جل جلاله. Эми шариат өкүмүн түшүргөн зат бизге бул нерсени төмөндөгү нерсе менен тастап атат дейт. Стазбила ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Араңарда бири-бириңердин мүлкүңөрдү адилетсиздик жол менен жебегиле дейт. ويمكن ضبط ذلك بأن كل التصرفات الممنوعة شرعا تكون من أكل المال بالباطل. Эми ушул жогоруда айтылган нерседен биз эреже чыгарсак болот дейт. Кимде ким эми адилетсиздик жол менен бирөөдүн мал мүлкүнө ээ болуп ошону жеп иштетип колдоно отурган болсо, ал нерсе биз батыл деп, жараксыз деп эсептейбиз дейт. Тыйылган деп эсептейбиз. Арам жол менен деген. Тыйылган нерсенин баарын эле биз билсек болот, ал батыл деп билсек болот да. Жалган. لأنها منعت لما فيها من المفاسد. Себеби ал тыйылган нерсенин мааниси дейт, ал өзү бузукулук алып келгендик үчүн ал нерсе тыйылган дейт. كالغاصب إذا أجر المغصوب فالأجرة له ولكن يتصدق به. Эми бирөөдүн мал мүлкүнө адилетсиздик жол менен ээ болгон адам дейт. Ошол мал мүлктү бирөөгө ижарага бере турган болсо, анда ал нерсенин акысын алат дагы, бирок ал нерсени садакага бериш керек болот дейт. Машинасын алып эле. Машинасын ижарага берип койду. Иштетегенде бир башка эле турат, тонуп алып туруп элечи муну. Ооба. Акчасы хабис болот. Садака бериш керек. Анткени аны иштетсе, тиги кылган күнөөнүн үстүнө дагы күнөө болот да. Ошол бир садакага эле берип салсын дейт да. لأنه حصل له بكسب خبيث. Себеби ал ошол нерсеге өтө ыплас жол менен ээ болгон дейт. Ооба. Аябай жакшы жабат бердиң. Ошентип өсүшүбүз керек да.